Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кайрадан кабарлары кайрылабыз. Учурда парламенттеги фракциялар премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча берген отчетун угушууда. Кечээ көпчүлүк коалиция жактырган болчу. Жээнбеков өлкөнүн экономикалык абалы, ошол эле айыл чарбаны колдоо боюнча көрүлүп жаткан аракеттер, анан дагы башка тармактар боюнча кенен маалымат берди. Докладдан соң талкуу суроо жооп форматында уланып, натыйжада коалиция отчетту канааттандыраарлык деп табышкан. Эми отчет парламенттик фракциялар менен комитеттеринде каралып, андан кийин жогорку кеңештин жыйынына алып чыгарылат. Отчеттогу маалыматтарга токтоло кетсек, 2016 жылы, тактап айтканда өткөн жылы экономикага 3,8% өсүш болгон экен. Мына ушул премьер-министрден бир жылдын ичиндеги аткарган ишмердүүлүгү туурасындагы жана ошол анын отчетундагы келтирилген цифралар, экономикадагы өзгөрүүлөр туурасында кесиптешим Мирлан Айталы менен маектешкен турабыз. Мирлан, негизинде бир жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге жетишиптирбиз өкмөттүн баяндамасында, эмнеге басым жасалыптыр? Саламатсызбы, Айгерим. Өкмөттүн баяндамасында эң башкы басым ички дүң продукциясынын көлөмүнө болгон. Мисалга айтсак, экономика министринин 2016 жылдын апрелинен 2017 жылдын апрелине чейин болгон эсептемесинде 465 миллиард сомду түзгөн ички дүң продукция. Ал эми ошол эле бир жылдын ичинде мурдагы жылкыга салыштырганда, 2015-тен 2016-га чейин салыштырганда 10%га өсүштү көрсөткөн. Андан тышкары Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине баарыбыз билебиз, 1,5 жыл болду. Ага кирүүдөгү негизги максат баарыбызга эле маалым болгондой жаңы рыноктарды ачуу болуп эсептелинген. Бирок азыркы убакка чейин лаборатория, фитосанитария сыяктуу жаныбарларды идентификациялоо сыяктуу маселелер аягына чейин чечилбей келет. Бирок ошого карабастан башка дагы биздин ошо биримдиктеги өнөктөш мамлекеттерибиз ошол тарапта жардам берүүсүн айтып келишет. Ошону дагы биздин премьер-министр айтып жогорку кеңештин отурумунда айткан. Айгиздин башында Сооронбай Жээнбековдун премьер-министрликке кандайча келгенин дагы эске салып кетпейликпи? Жакшы болот. Сооронбай Жээнбеков 13 апрель 2016 жылы өз кызматына келген. Ага чейин премьер-министрликте Темир Сариев болгон. Темир Сариевдин өз кызматынан кетүүсүнө балыкчы корумду автотрассасынын тегерегиндеги болгон тендерлер чатагынан улам Темир Сариев өз кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Азыр болсо Сооронбай Жээнбеков ушул жогорку кеңештин отурумунда айткандай, ушул балыкчы корумду эң башкы тапшырмалардын бири болуп азыр чечилүүгө даяр болуптур. Кайсы жактан каражат табылганын азыр биз чогуу уксак. Балыкчы корумду жолу чынында абдан бизге бир оор маселенин бири болуп калды. Былтыр мына 1,5 миллиард сом таап бердик, ал боюнча жүрдү. Азыр эми да өткөндө канча бердик? 212 миллион сом дагы бердик. Азыр эми ошол тамчыдан Чолпон атага чейин анан нарк ипподромунун тегерегин бүтүрөлү деген ниетибиз бар. Быйыл да 1 миллиард сом кошуп. Эми каражат болсо көбүрөөк беребиз, бирок ушул акчанын дагы 1 миллиард сомду. Бул бюджеттик акча эмес. Bunu almasınız başka yaktan taap gelgen akçadan, prezidentin taap akçadan. Oşudan sulanma tavşıya bölüldü. 1 milyar somdu. Bücette çok da akça girgenimiz. Oşudan 1 milyar veriyoruz. Anan emi bunu emi açığa gerek. Bunu emi proyekt çok başlangan yolda. Anan karajat yok, Megakom satılattı o şeyin başlangan yol. Oşu Megakom satılattı 2016 yılda bücjetke dağı 1 milyar som girgen. Aldığı giyin bolbay kaldı. Anан эми бул ушул 6 миллиард 700 миллион бүтүп кетсе жакшы болмок. Ошол айтып аткан, бирок проект толук бүткөн эмес, параллельно планировалган. Азыр ал жердеки ачык айта башташ керек. Ал жердеки проектте тротуар жок, Карабалта, Бишкекте. Ал жерде сууларды алып өтүү жерлери жок, таза сууларды. Электролиния передаштарды столбторду которо турган ал проектте жок. Biz hem öyle atalım, bul dağı gelecekte bir çok problem olur tabi.
Бирок бул боюнча иштеп атабыз. Жумуш башталгандан кийин анан муну мурункулар кылгандай туура эмес болот. Ушуну бүтүрөлү деп азыр Алмазшен өзү дагы башында туруп карагатчы деп мына таап берип атат. Эми жакында 1-2 айдан кийин негизи жол боюнча маселелер Сооронбай Жээнбековдун өз кызматына келгенден кийин эле аябай өз көңүлүн бурган окшойт. Анткени 1 жыл мурун так ушул маалда Бишкек аэропорт Манас жолуна дагы барып, ошол учурда ошол трасса курулуп жаткан, ошондо дагы өз көзү менен көрүп, өз тыянагын чыгарганда ошону белгилеп кетейин. Мирлан, мен дагы бир суроо, сан эмес мындай жөнөкөйлөштүрүп айтканда орчундуу жетишкендиктер кайсылар экен? Бул туурасында сөз болду. Ооба, орчундуу маселелерден мисалга айтсак, көптөгөн кызматчылардын иштен алганы дагы көзгө чабарлык болду бул жылда. Мисалы алардын көбү эле Ички иштер министрлигинде ушул эле 1 жылдын ичинде 3 министр алмашкан. Андан тышкары өкмөттүн 18 мамлекеттик ишкананы жоюшуна дагы токтоло кетти. Анткени ошол жааттагы дагы мамлекетке таандык болгон мекемелерди башкаруу системасындагы модернизациялоону дагы пландаштырып жатышыптыр өкмөттө. Андан тышкары аймактарды дагы өнүктүрүү пландары дагы бар экен. Ал пландын ичинде чоң ири шаарлар өнүгүүнүн башкы борбору болот жана ошо шаарларга жакын аймактар болсо, ал шаарларга локомотив катары кетет. Негизинен алганда Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясы сиз айткандай эле премьер-министр Жээнбековдун 1 жылдык баяндамасын канааттандырарлык деп табышты. Кошумчалай кетелик, бүгүн болсо премьердин өкмөтүн Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары да карап жатат. Рахмат, Мирлан. Сооронбай Жээнбеков премьер болгондон бери экономикада кандай өсүштөр болгон? Мирлан Айталы менен ортого салдык. Берип улантабыз.